Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Eskeri üçün 1 minut alıp eskeri. Мартен бешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр түндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Allah şunu Kur'an-ı Kerim ettiği Kur'an'ından payda olman soğuktan ulu ahtamekli soğuşka varıp gelip kelbey yer için kurman bolgan atalarımыздың arbağına bağıştap batağılabız. Allah uşul atalarımыздың жатқан жерін жайлы қыл, топырағын торқа қыл, сұрағын жеңіл қыл. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Allah. Мына бүгін 9 май Улуу Атамекендик согуштун 80 жылдыгында Акмойын айыл өкмөтүнө караштуу Акмуз айылында жакшы иш-чара өттү. Өзүңүздөр билгендей мына сакалдуу ардагер аталарыбыз жакшы инициатива көтөрүшүп, өздөрүнүн чөнтөктөрүнөн акчасын чыгарып, жакшынакай ушул улуу жеңиштин паркын жакшы ремонттоо иштерин жасашып, 10 күн ичинде бир жакшы жумуштар жасап, жаңылап беришти. Ал жерде ошол согушта каза болгон, келип каза болгон аталарыбыздын сүрөттөрү жаңыланып коюлуп, парктын баары жазалып, көчөт отургузуп, карагай тигилди. Элдин апаларыбыздын, аталарыбыздын маанайы жакшы бүгүн. Бул улуутта калып келаткан мына билинбей 80 жыл өтүптүр. 80 жылдын ичинде ошол согушка барып, кан жанын аябай кайра келип, ушул айыл үчүн, ушул эл үчүн кызмат кылып, анан көз өтүп кеткен аталарыбызга таазим кылып бүгүн Куран окулду. Баардык элдин маанайы жакшы, иш-чарабыз жакшы өттү. Баарын ошол бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым ушу дүйнөдө согуш болбосун, тынчтык болсун. Аталарыбыз аман болсун. Ушу аталарыбыздын акылын айтып, кийинки муундар бир жакшы тарбия менен өсүп, ушу 9 май сайын ушу жакшынакай жаркыраган паркка келип, Куран окуп, таазим кылып туралы биздин милдет. Самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Урматтуу калайык калк, бүгүн өтө улуу майрам болуп турат. Анткени согушка катышып, аман-эсен кайтып келип, бала чакалуу болуп, эл журтка кызмат кылып, анан кайтыш болуп кеткен биздин аталарыбыздын ташка чегилген сүрөттөрү илинип, парадка басып келишип, бүгүн шаңдуу, аябай көктүү майрам болуп жатат. Кийинки муундар мына аянтка батпай көбөйүптүр. Ушулардын эмгеги. Булар болбосо биз каяктан болот элек. Мындан сырткары аман-эсен кайтып келип, бул жерде балалуу болгондон сырткары согуштан кайтпай калган биздин аталарыбыздын
Tismesi mekteptin aslında estelikler yazılıp durat. Barısı uşul atalarımızın emdegi. Biz atalarımızga razımız. Ömür boyu öközümüz ötkünçe şulardı kadırlayız, barıktayız, silayız. Destur. Bizde önü. Ortaga. Yoldaş Akboyun Aylı Öpöt'ün başçısı Özlük Kıram Ulu Cengiş'in 80 yılının arnalgan geçege dizildi. Almazga joldaşlar. Olmaz, yoldaş, bekler. Kırgız Respublikasının gemini ırdanımsın. Өтө жакшы күн. Себеби мына 9-май күнү ошол согушта курман болгон аталарыбызды эскерип, ушу жерде турган мурунку Жеңиш паркын мына жаңылап, реконструкция кылып, ушу ишти баштап, ушу жерде отурган ардагерлерибизге мен терең таазим кылам. Эмне дейбиз эми? Урматтуу аталар, апалар, мына ушу согушта курман болгон аталарыбыз ерим жерим үчүн деп канын берип, согушта курман болуп, асты келип, ушул айылга келип, кызматын өтөп, ушу аталарыбызга терең таазим, арбагы ыраазы болсун. Бүгүн Акмыш айылында Улуу Ата Мекендик согуштун аяктаганына 80 жылдык жеңиш майрамы менен жөө басып парад өттү. Жалпы элдин маанайы жакшы. Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларынын неберелери, уулдары, жакындары Бишкектен бери келишип, гүл коюшуп, аталарыбызды эскерип отурабыз. Бүгүнкү биз үчүн чоң майрам. Аталарыбыздын болбосо ушул күн, ушул жашоо, ушул убакыт кайдан деп элестетет элек. Аларга Куран окутуп, гүл коюп, багыштап жатабыз. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн дагы бир жакшы, маанилүү окуя болуп атат. Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларынын уулдары, неберелери, жакындары акча каражатын чогултуп ушул тактаны жаңырттык, ташка чектирдик, бастырдык. Бул жердеги жанагы жерге төшөлгөн брусчаткаларды да жаңырттык. Кыскасы Жеңиш паркы быйылкы 80 жылдык урматына абдан жакшы жаңырып калды. Жалпы өлкөбүздө тынчтык болсун, айылыбызда өнүгүү болсун. Тиреген долорум, ак булутту жаннаган долорум. Жаратканым зулуп бериптер, айдап өткөз эми боз мекеним. Урматтуу, ушул бүгүнкү 80 жылдык, жеңиштин 80 жылдыгына катышып жаткан Акмыш айылынын тургундары, майрамыңыздар менен 80 жылдык майрамыңыздар кут болсун. Артта калган муундарыбыз алар үчүн кызмат кылып, өбөрө чөбөрөлөрүбүз, бала чакаларыбыз өнүп өсүп, мурунку муундардын жолун жолдоп, ырзаттуу, ыймандуу, акыл эстүү адамдардан болуп өсө берсин. Майрамыңыздар менен туугандар. 41-ci күн согушка катышып келбей калгандар жана келгендердин баарын эскерип, ушул жумушту уюштуруп аткан ушул жердеги ошолордун балдарына, ошолордун
bir tuğanlarına çoğun rahatsızlık bildirip aytышыбыз керек. Көп мындай эскерүүлөр мурун болгон эмес. Бул аталарыбыз согушка барып, биз үчүн, өлкөбүздүн келечеги үчүн көп жумуштар жасап, өзлөрүнүн жанын аябай Германия менен согушуп, жеңишке жетишип, 80 жылдыкты майрамда олтурабыз. Ошол эле мезгилде тылда калган ата-энелерибиз, ошолор согушка жанын үрөп, күнү-түнү кызмат кылып, асык жөнөтүп турушкан, колгап жылуу кийимдерди жөнөтүп турушкан. Булардын эмгегинде баалап, эскере жүрүшүбүз керек. Ошондой эле согуш убактысында келбей калгандар барбак ыраазы болсун. Эскерип туруш керек жыл сайын. Ушуну уюштуруп аткан баарыңарга чоң ыраазычылык билдиремин. Урматтуу туугандар, бүгүн 80 жылдыкка катышып аткан жалпы коллективдерге, Акбустагы тургундардын, ошончолук согуштан аман калган урпактарга ден соолук каалаймын, жакшылыктар болсун, жамандык көрбөгүлө, ошондон жаралып калган укум тукумуңар өнүп өсүп, дүркүрөп ушул ынтымактуу айыл өкмөтү болсун, ынтымактуу бололу, жакшылыктар болсун, бала чака аман эсен болсун, ден соолукта болсун, дагы жакшылыктар болуп, дүркүрөп өсүп өнүп жүрсүн. Айтар сөзүм ушул. Рахмат. Бакасова Гүлазык ырдап бермекчи. Кырылган өчүн албасам, кырчылдашып калмакка, кызыл кыргын салбасам, Курманбек атым аттан. Апакебай, биз бүт кайра келбедик, шиберге чеп чоргаганды дегдедик. Европанын жармына жөө барганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү, бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү. Сіздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Келечекте мыкты патриот инсандардан болушуңарга тилектешпиз. Урматтуу коноктор, бүгүн майрам, бүгүн эскерчү күн, бүгүн сүйлөчү күн, ошондуктан каалоо тилек айтчу күн дегендей, бүгүн азыркы кезекте каалоо тилекке берели. Мукаш аке, Үмөт Акын агай, Бердибек байке, Касымбай аке, келип берсеңиздер. Сайылдын тургундары, мына бүгүн ушул көзөтүп кеткен согушта каза болгон аталарыбызды эстеп, монтип, жакшы иш-чараны уюштуруп аткан биздин айыл өкмөтүнүн алддарына, мектептин жамааттарына чоң ыраазычылык билдирип кетели эле мурун. Ушул аталарыбыз айтып кетчү, менин атам согуштан барып жарадар болуп келген. 42-нчи жылы барып, 43-нчи жылдын аягында согуштан жаракат болуп. Ошондогу согуштагы тиякта көргөн азапта согун айтып берсе, жер жарылып кечидей болобуз да. Ошондо согушка патриоттук барган элдердин баарында тиги жаңгыз мекен үчүн деп тиги дук көтөргөнү, ашка калганы, ошондо айтчу, көп нерселерди айтып берчү эле. Ошондо айтып атканда илабий көздөн жаш чыгып кетчү, урматтуу атамдан. Ушуга кетип барат, сойлоп кетип баратабыз дейт. Ушу жанаша кетип бараткан дейт, анан бомба келип түштү дейт. Снаряд келип түшкөндө ошол азырда көрүп атабыз, мына дүйнө жүзү тынч эмес. Канчалык мамлекеттерде согуш болуп атат. Алардын элдери кандай деген азапта согуп көрүп атат. Ашка калгандар болот ушундай замандарда. Кудай таала ошол биздин кыргыз элибизге тынччылык берсин. Аман муралыкта ошол аталардын көргөн ордун көрбөй, жакшы болор урпактарыбыз көрсүн. Такай ушундай эскерип туралык байкабай. Чоң рахмат болуп турган. Мына 80 жыл өтүп кетти, 80. Биздер мына 80ге чыктык. Ушул ата-бабалардын арбактары ыраазы болсун. Жаткан жерлери жайлуу болуп, ушул арбактарга кош колуп монтип туруп атканда ыраазы болсун. Рахмат.
Bayramlıklar menен бүгүн эми чоң bayram тарыхта бул атамекен согуш дүйнөлүк экинчи согуш атан адамзаттын тарыхына каратак жасаган чоң согуш болду. Эми андай аламатты Кудай экинчи бербесин. Бүгүн эми ошо биздин бүгүнкү жашообузду камсыз кылган аталарыбыздын дагы арбактары козголуп атат болуш керек. Арбактары аз болсун. Бүгүн клубдун жанына жакшынакай такта жасалыптыр. Ушуну уюштурган жигиттерге, ошол аталардын урпактарына чоң рахмат. Жакшылык болсун, согуш болбосун, айлыбызда тынччылык, бейкутчулук болсун. Мектептин окуучуларына да абдан чоң рахмат. Ушул иштерин уюштуруп аткан Бакыбай силерге чоң рахмат. Ошол ата-бабалардын арбактары колдоп, мындан ары согуш болбосун. Аталардын арбактары аз болсун. 80 жылдык майрамыңыздар куттуу болсун. Урматтуу ошо Акмус айылынын тургундары, Обуреки улуу атамекендик согуштун катышкан биздин аталарыбыздын бүгүн арбактары көтөрүлдү окшойт. Ошо аталардын бир күнкү көргөнүн эле Кудай пендесине бербесин. Тынччылык болсун, согуш болбосун. Дүйнөбүзгө бакубат жашоо, жакшылык, жыргалчылык болсун. Аман бололу, ден соолукта бололу. Ошол жакшы иш-чарабызды биздин артыдагы өбүрө-чөбүрөлөрүбүз билип, туюп, ошол аталардын жасаган эмгектерин, өткөргөн эрдиктерин биле жүрсүн. Тынччылык болсун. Барыңыздарга жакшылык, аман эсен болгула, ден соолукта болгула. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мына бүгүн жаркырап кирип келген 9 май улуу жеңиш күнүнүн 80 жылдык мааракеси менен баарыңыздарды үй бүлөмдүн атынан, өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуздар, жергебизде такай тынчтык болсун, токчулук болсун, ынтымак болсун. Жогоруда мына агалар айтып аткан жанагы согушка катышкандарды кайсы бир такталбаган маалыматтарда айтылат. 500 000 деп Кыргызстандан, 500 000 деп. Ал эми ушу статистиктерден айткандарына таянсак, 360 000ден ашык жоокер катышкан. Бул жөнөкөй эле цифр эмес. Же болбосо бир иңкейген кары эмгектеген жаш эмес, же бир аялдар эмес. Солкулдаган күчкө, каруу күчкө толуп турган 18ден 30га чейинки жигиттер катышкан. Ошонун 130 000ден ашыгы кайтпай калган, согуш талаасында калган. Ошолор да биздин аталарыбыз. Ал эми тылда болсо, жанагы бир уч арпа менен деп атпайбы жогоруда сатындаке. Ошол бир уч арпа менен соттолуп кеткен. Бир уч арпаны кечинде бышырып, жарма кылып, аксакалдар ынтымакты карагыла. Чакырып, ай, баланчанын баласы гана, төлөнчөнүн баласы келди. Баланчанын кызычы жок, уктап калды десе, алып кел, эртең ал карышып калат. Кайра жарма келгичекте. Деп ошентип ынтымак менен тылда ошондой эмгек кылышкан биздин аталарыбыз дагы. Бардыгы фронт үчүн деп, фронтко гана кетип турган анткени болгон тапкан ташыгандарынын баары. Ал эми жанагы тиги Москвада азыр биздин орус туугандарыбыз күпүлдөп аткан Москвага 14 километр калганда ошол тиги Панфилов дивизиясы, жалаң кыргыздардан түзүлгөн дивизия, ушул биздин Фрунзеде, Бишкекте түзүлгөн дивизия коргоп калган. Ошол Дүйшөнкул Шопоков атабыз баш болуп 28 баатыр делинип айтылганда 280 жоокер ош жерден кайтыш болгон делинет. Мына биздин ушу кыргыздардай, Дүйшөнкул Шопоковдай, Төлөбердиевдей болгон эрдиктерди дегеле бир башка улуттар анчалык жасаган эмес. Аны кийин эскерип орус туугандар ошол эрдиктерин айтып атат. Элим жерим үчүн, атамекен үчүн деп туруп, Дүйшөнкул Шопоков атабыз ошол акыркы 2 граната менен барып танканын алдына жатып атпайбы? Анан танктын тиги гусеницасы чачырап ош жерде калып атат. Бир немени арттан кошумча күч келгичекти, бир дагы бир тиги немистин жоокерин же танкын өткөрбөй ош жерде турушкан, каны жанын берип.
андан келгенден кийин бүлүнгөн чарбаны калыбына келтирүүдө, андан кийинки ачарчылыктар кой эми айтып аткан ошонун баарын ошол биздин аталарыбыз анын ичинен ошол биздин тиги камсыз кылган ошолордун артында биз мына эстеп айланайындар. Силер ошо могу калган балдары, кыздары, неберелери, чөбөрөлөрү, мына жерге жээктери баарыбыз келип эскерип отурабыз. Ошолордун арты кайырлуу болсун, жайы жаннаттан болсун, жергебизде тынчтык болсун такай. Ушу тынчтыкта, токчулукта, ушундай тойлордо, мааракелерде гана ушу жакшылыктарды гана кеп салып жүрөлү. Мына алакаңарда турат дүйнө, жашыра турган иш эмес. Ушу эмне деген аламат болуп атат. Ошол аламат ошо батыш менен кетсин, чыгып кетсин, келбесин дейли. Мындай ушу жараткандын айтканы бар дейт, ошо мындай бир жакшы ооз пенденин оозунда болсо периштенин кулагында деп. Ушундай жакшы ооз сөздөрдү кеп салып туралы айланайындар. Жергибизде такай тынчтык болсун, тынчтыкта ушундай жакшылыктарда бири-бирибизди куттуктап гана жүрө берели, ар дайым бар бололу, бир бололу. Легендарлуу улуу жеңиштин 80 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ушул мааракени уюштурган Акмойын айыл өкмөтүнүн, ушул Акмуз айыл башчыларынын, жалпы маданият кызматкерлери, мектептердин жамаатына чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Мен эми өзүмдү тааныштырып кетсем, мына ошол эстелик тактага түшүп бүгүн ошо балдар кыздары бир туугандарым кубанып аткан Токон атамдын иниси Абдылда Ниязов, Чакайдын Абдылдасы деп койгон, Нарын шаарында ден соолугуна байланыштуу ушу шаарда байырлап калган, Нарын шаарында Мырзабек уулу, анын ичинен Сазбак уруу болуп Акмуз айылынан. Анан эми мен да сиздердин туугандарыңыздар болом. Ошол Шайыр апалар менен улам бир тууганчылыгыбыз жакындап бараткан кез. Бүгүнкү кеченин жалпы айыл элимдин катышуучулары, бүгүнкү күн кандай майрам? Бүгүнкү күн кубанычтуу дагы, көз жашыбыз менен толкунданып турган майрам. Аталарыбыз ушул урпактарды бизге калтырып кеткен, ошо кан жаны менен, ошо согушта майданда каза болуп, ошонун урпактары уланып, бүгүн могу жерде жакшынакай иш чара ашып, ошо аталарды кайра тирилткендей кылып, могу жерде неберелери, урпактары, могу жерде айыл өкмөтү баарысы ушундай бир жакшы иш чара уюштуруп атат. Буларга силерге таазим балдар. Анан эми ушул кечкеле өкүнүчтүү боло бербей, мен дагы ошол айыл элиме арнап көңүлдүү бир ырда берип коеюн. Бүгүнкү иш чарага катышкан жалпы коноктор, эми жанатан бери көптөгөн сөздөр айтылды. Бул согуш жеңиш жөн жерден келген жок. Ачкачылык, өлүм житим чоң эмгек менен келди, урматтуу туугандар. Ошону даңктап, даңазалаш бул сиз менен биздин милдетибиз. Анан эми ушул өткөндө инициативабызды жалпы колдоп берген ушул биздин ардагер аталарыбыздын балдары, неберелери, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына түндө саат 11-де паркты жасап толук бүтүрдүк да. Ушул аталарыбыздын урматына ар бирибиз ушу тикебизден тик туруп болгон аракетибизди көрдүк. Бул жерде акча каражатын берип койгондо деле жумуш бүтпөйт экен. Бул жерге биздин акыбалды сурап келип атканда да сүйүнүп аттык, чынын айткандачы. Анан бул жерде баягы ат аталса куту сүйүнөт дейт. Биздин атайын ушул иш чарага болгон салымын кошуп, ошол эле акча каражаты, ошол эле жумушчу күчү, жакшы сөзүн аябай, берер кашын таппай турган аталарыбыз болду да. Ошолорго бүгүн терең ыраазычылык билдиребиз сиздерге дагы. Ыраазычылык каттарыбыз бар эле. Ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Тапшыруу үчүн Акмойын айыл өкмөтүнүн башчысы Алакунов Нурбек Күмөтович келсеңиз. Ыраазычылык кат. Улуу ата мекендик согуштун 80 жылдык майрамдык иш чарасына активдүү катышкандыгы үчүн Жантаев Сүйүндүк Жантаевич Акмойын айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каты менен сыйланат.
Сизге агай чоң рахмат. Түнүк бул жерде болуп бердиңиз биз менен кошо. Кол чаап туралы, урматтуу туугандар. Бул иш чаранын аркасында көптөгөн эмгек бар да, ошон үчүн баалап барктайлы. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Керемев Мырзабек Касиевич, келиңиз. Өзүңүз башында туруп бизге ден күч берип турдуңуз. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Капатов Касымбай эке, келиңиз. Жумакадырович, келиңиз. Сулук билдиребиз. Ар дайым активдүү болуп келесиз. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Жолгунов Карыбек Мукалаевич, келиңиз. Карыбек байке. Бизге аябай чоң жардам бердиңиз. Убактыңызды түнкү 12-1ге чейин бөлүп, бул жанагы өзүңүздөр көргөн гранит ташты чынында жазатуу аябай оңойго турган жок да. Тамгалар туура эмес болуп калат. Бир тамганы оңдош үчүн кайра 1800 сом төлөш керек болот экен. Анан ошонун баарын сүйлөшүп, арзандатып, байке сизге чоң рахмат. Ар дайым эле ушундай эл кызматында болуп жүрө бериңиз. Ушундай эле ыраазычы кат менен Абдрасулов Майрамбек, келиңиз. Ушул иш чарада эң чоң эмгек кылган мына ушу киши. Акчасын чогулткан, брусчатка койгон, ар бириңиздерге чалып акча доолаган ушу киши болду. Чоң рахмат. Рахмат улуу Атамбек согушка катышкан балдар истер. Чоң рахмат. Ушул сиздердин колдооңуздар менен ушундай иш чара болуп атат. Кыргызда айтылат, кыргыз ким өзү? Айбаты күч ташты жарат мүнөзү деп. Ушул аталарыбыз ошон үчүн ушул согушту жеңген. Ушул согушту жеңип ушундай деңгээлге, ушундай турмушка алып келген аталарыбыз болгон. Сиздер бар, биз барбыз. Чоң рахмат сиздерге. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Ысматов Майрамбек Абылхайырович. Жыл сайын ушул иш чарада ушундай сценкаларды коюп берген, патриоттук сезимдерди ойготкон Майрамбек. Сага терең ыраазычылык билдиребиз, ишиңе ийгилик каалайбыз. Урматтуу айылдаштар, жалпы кыргыз эли бүгүн биздин Атбашкы аймактын сайында бир чоң жакшы самарып болду. Улуу Атамбектин согуштун 80 жылдыгын белгилеп атабыз. 80 жылдыкка ушул айылыбызга, аталарга арнап кичинекей бир парк уюштурганбыз. Парктын баарын ушул согуштун ардагерлеринин балдары, неберелери көтөрдү. Ушуга бир жарым миллиондон ашык акча кетти. Ушунун баарын ушул балдар, неберелери көтөрдү. Жалпы кыргыз элин улуу жеңиш менен куттуктайм. Экинчи согуш болбосун, элибизге тынччылык болсун. Баарыңыздарга ушул өмүр чындын болуп калат. Биз турмушка аталардан кечкен, теп атыштан согуш отун кечпеди. Аталар төрөлө элек биз үчүн, кала берди танк алдында, кала берди танк алдында тепселен. Аталар төрөлө элек биз үчүн, кала берди танк алдында тепселен. Биз турмушка агалардан кечкен, теп атыштан кан майданды кечкен. Агалар жаңы баскан биз үчүн, кала берди танк алдында, кала берди танк алдында тепсели.
Саламатсыздарбы, урматтуу айлыбыздын тургундары, ак калпакчан аталар, ага элечек апалар. Сиздерди бүгүнкү жеңиш майрамынын 80 жылдыгы менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ушул Улуу Ата Мекендик согуштан кийин ар бир айылда болобу, облустун борборунда болобу ушундай иш-чаралар эч ким эч качан унутулбайт деген девистин аркасында өткөрүлүп келатат. Ошол девистин аркасында да бизде жылыга ушундай иш-чараларды өткөрүп келатат буюрса. Анан эми ушул жогоруда мага чейинки аталар агалар айткандай, өлгөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт дегендей, ушу көз өтүп кеткен ата-бабаларды эскерүү катарында бүгүн дагы ушундай чоң иш-чара болуп турат. Жеке эле ушу иш-чара менен чектелбей, ушул биздин согушка катышкан ата-бабалардын урпактары жакшы демилге көтөрүп, мынакей жеңиш паркын бүгүнкү талапка ылайык жасалып калды. Бул да болсо ошол биздин жогоруда Мырзабек байке айтып аткандай, биздин айылдын элинин ынтымагы. Бул эле эмес, буга чейин да биздин Ак Муздун элинин ынтымагы менен айылда абдан чоң иш-чаралар өткөрүлүп, айылдын инфраструктурасын жаңыртканга абдан жакшы иштер жасалып келатат. Анан мен ойлойм, ушул көз өтүп кеткен согушта курман болгон, келип курман болгон ата-бабаларыбыздын арбактары оодарылып алдыго деп. Ал кишилердин эмгеги абдан зор, аны баарыбыз баалап баркташыбыз керек. Бирок азыр тилекке каршы ушул Европада болуп аткан саясий кырдаалга карата ушул биздин ата-бабалардын ошол Европа мамлекеттерин бошотуудагы берген өмүрү, эмгеги үчүн азыр ошол мамлекеттер жокко чыгарып, бүгүнкү күндө жеңиш майрамын тыюу салган мамлекеттерди мен көрүп абдан ичим ачышып турат. Эми алардын өздөрүнүн мамлекеттик деңгээлде иш-чаралары болуш керек. Мисалы Польшаны бошоткондо 130 миңден ашык биздин советтик аскерлерди жоготупбуз да, бүгүнкү күндө Польша өңдөгөн мамлекеттер азыр ушул 9 майда ушул жеңиш күнүн же болбосо ушул убактагы ата-бабалардын эрдигин жокко чыгарып атканы бул өтө өкүнүчтүү. Анда эмесе, урматтуу айылыбыздын тургундары, бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Биздин айылда ушундай ата-бабаларды эскерүү жана башка иш-чаралар мындан ары да уланып турсун. Ушундай иш-чарага демилге көтөрүп аткан биздин айыл башчы Бакытка, айыл өкмөт Нурбек мырзага, анан ушул иш-чарага демилге кылган биздин ата-бабалардын, көз өтүп кеткен ата-бабалардын урпактарына Мырзабек байке, сиздерге терең таазим, ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу аталар, апалар жана бүгүнкү маалекенин коноктору. Бүгүнкү улуу жеңиштин 80 жылдык маалекеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге бекемден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Улуу жеңиштин ордун баалай билсек, ушул аталарыбыздын эрдигин унутпай, эстелик тактасын коюп отурасыздар. Ошол Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин уул кыздарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөр байкагандай, бүгүнкү жеңиш паркын эң жакшы ачылышы болду окшойт деп ойлойм. Ушул эле жетишпей аткан эстелик тактасы келечектеги муундарга улуу жеңиштин ордун баалап, аталарыбыздын эрдигин унутпай ар дайым эч качан, эч убакта унутпайбыз. Айылыбызда дайыма ынтымак болсун, жүрөгүбүздө ыйман болсун, дагы элибизде Кыргызстанымда тынчтык болсун. Баарыңыздарга бүгүнкү 80 жыл улуу жеңиштин 80 жылдык маалекеси менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Чоң рахмат. Туугандар, дагы бир айтып койчу нерсе, бул жерде бизде 45 согушка барып келип, анан бу жерден каса болгондор да 45. 45тин 3 кишинин сүрөтү илинбей калды. Бул жерде Турсбеков, Салыкбаев Турсбек ата, мен Жеңиш атанын балдарына айттып, ары басса да айттым, бери басса да айттым, какшап такыл көңүл бурулбай коюшту. Анан илгери Дивуда жашачу Кыдыков Жунус ата. А кишинин жана Арашан деген ансамбль уюштурган баласы бар экен. Бирок
ал ошо Дүйшөн аке кичинекей кезинен эле бул Жунус ата ажырашып кеткен экен ал кишилер менен. Анан ал Дүйшөн атанын колунда бир да сүрөтү жок экен. Айтты, мен атам экени чын, эгер сүрөтүн таап койсоңор, мен да силердин эмеңерге кошулат элем деди. Бирок тилекке каршы сүрөтүн тапкан жокпуз. Анан дагы бирөө Алгудай ата деп койчубуз, Абдулдата, Исаев Абдулдата. Ушул кишинин балдары да бүт айылдан көчүп кеттир, өтүп кеттир, балдарынын көптөрү. Ошол кишинин сүрөтү коюлбай калды. Бирок жана жогоруда айтып кетпедиби? Тиги Темиш байке айтты, Абдулдатанын сүрөтүн орун бар байке, жасасап илип коебуз. Дагы бул жерде бир айтып коелу, Турганбаев Кейс Кулак ата дечүбүз. Ошол кишинин небереси келди, Жылдызбек. Кел ага Жылдыздар, кел ага, сен да бир каалооңду айтып коюн. Саламатсыздарбы, урматтуу ак калпак кийген аталар, элечек кийген апалар, силерге биринчи таазим. Бияк жактан эң улуу 9 майрамдын 80 жылдыгына мааракесине чогулуп атканда ушу айылдын Акмуз айылынын айыл өкмөтү, айыл башчысы Бакыт көчө мурдагындырдан чалып ушундай тиги уюштуруп аттыр, 80 жылдык эстеликтерин тургузуп аттыр элек ушу небереси сиз экенсиз дегенин өзүм да ичиме сүйүнүп ушу атамдын ыраазы болсун, анан баягычтан дагы акмуздуктар менен сүйлөшөн болгон мынча сомдон чогултуп атабыз, сүрөтү бар дегенден бияктан Төлөнбек байкелерде сүрөтү бар экен. Мен бияктан кичинекей кезде жашап кеткем, бирок нарында чоңуп ошол жакта окуп калып эле, бирок жүрөк Акмуз деп коюңуздар. Анысы айтканда мен баягы жүрөк жер атам да бияктан төрөлгөн, мен нарында төрөлүп калып эле, бирок нарында иштеп калып, бирок жүрөк Акмуз. Ушундай мааракелерде, ушундай тойлордо чакырсаңыздар, келип турабыздар. Мен ушу Турганбай баласы Абдырай Асан чакырылам. Атак бурмалаганы Кейси Кулак деген атам. Апам болсо Тилек Мато Курманбү, бияк жактан прораб кемпир деп койчу да. Баарыңыздар эле таанып болсуңуздар. Ошонун мен небересимин. Нарында чөбөрөсү да бар. Чөбөрөсү да бошоп келе албай калды, же болбосо эмки тойлордо да келишет. Ушу аталарыбызга мен миң мерте таазим. Ушу аталарын ошол жакта согушта жүргөндө эң биринчи мен тылдагыларга таазим кылам да. Курсак ачык болсо да ошол жакта согушуп атканда каякта тамак ошо тылдагылар даярдап берген үчүн атын эле уттуу болуш керек деп да ойлойм да. Ач карына балдарыңа бир сутка тамак бербөсө кулап калат. Мен өзүм дарыгермин да, врач. Ачка жатып калат да, атыякта суткалап, 2-3 күн суткалап ачка күндөр болду да. Ошо аталарыбызга да миң мерте, тылдагы апаларыбызга да миң мерте таазим. Ушу айыл өкмөт Нурлан байке, анан айыл башчы тиги Бакытка, Богач атабыздын мектептин атындагы тиги окуучулары, мугалимдерине, маданият кызматкерлерине миң мерте таазим. Баарыңыздарга ден соолук, иштериңизде ийгилик болсун, үй бүлөдө ынтымак болсун. Ушу эстеп турган ушу Жеңиш парктагы сүрөттөрүн көрүп, нары өтүп, бери өтүп, жаркырап күйүп турса, аталарыбыздын да арбактары ыраазы болсун, көрүп алып, ала кишилер да сүйүнүп болуш керек. Буякта чөбөрө, кыбыралары, мамлекет тынччылык болсун, баарыңыздарга ден соолук, төрдө ушундай аталарыбыз, апаларыбыз болуп турса эле ушу балдары ыраазы болуп кеткенде аталарыбыз турат депчи. Баарыңыздарга ден соолук, эч качан оорубаңыздар. Ушундай жакшылыктардын тойлордун үстүндө эле жолугушуп жүрөлү. Баарыңыздарга ден соолук. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу Мырзабек Алтыным, өтүнүчүмдү кабыл алып, ошо катардагы атамдын ошол легендарлуу улуу майданда ошо аман эсен келип, анан эме элине кызмат кылды эле, анан ошо катардан орун берип койгонуңуздарга чоң рахмат. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, Акмуз элимдин ынтымагына дагы бир жолу ынандык. Бул жерде ветерандардын балдары бир 10 чакты киши чогулуп туруп эле ушул ишти жазай кылалы дедик эле. Мына бир жуманын ичинде баары бүттү. Ушул жумушту жасап аткан, ушуга аралашкан эң биринчи эле атап айтып кетейин. Могу жерде аксакалыбыз Бакайдай болуп, Сүйүндүк ага өзү жана таш таманды ташып балдар менен иштеди. Балдар болсо ар кими колунан келген чайын, суусун берип, колдон буттан алышты. Биздин айылдын ынтымагы дагы бир жолу далилденди ушундан.
Анан шаарда турган балдарды да айта кетейин. Могу жерден Карыбек Жолбунов. Ошо шаарда туруп алып, эстелик жасап аткан балдарды күндө барып контролдоп, аттары туура болбой калды, кайра жазаттык. Оошку иш болсо нааразы болбоңуздар буга. Эми баа көпчүлүк ишке, баа бүткөн ишке сынчы көп деп коет экен. Бүтүп калган нерсени ары бери көпчүлүк болгондон кийин айтылат. Эми менин айтарым дагы бир ушу менен таштап койбойлу. Бул эстеликти, бул паркты Азат өкмөт болуп турганда жазады эле, ошондон бери каралбай калган. Каралбай калып эле бүгүн деле мына жасап койдук жаркыратып. Эртең мурга көз салып турбасак дагы эле калып калат. Жанакы тиккен карагайыбыз куурап калат. Ошон үчүн бул жерде ветерандын балдары сүйлөшкөнбүз. Биз көзүбүз өткүчөктү, ушуну карайлы. Балдарыбызды, неберелерибизди эшитип келип көргөзүп туралы буларга. Кийин ошолор биздин ишибизди улап кетсин дегенбиз. Эми урматтуу айылдаштар, дагы согуштун ветерандары, сиздерге бир айтып коеюн. Саалаева Гүлмайрам деген эжекебиз бар. Ошо киши Фейсбуктан чыгарды, ушул аталардын 45 киши экен. Ошо кишилерди эми жакшы иш кылып атыптырсыңар. Ушу кишилерге бир китеп чыгарып коелу. Ошол ар бир согушка барып келип, аман эсен келип, анан балалуу болгон, неберелүү болгон согуштун ардагерлерине деп китеп чыгаралы деди. Ушуну да бир колдойлу, китеп болсо кийин биздин балдарыбызга келип калат экен. Ошол китеп жакшы нерсе болуп атат. Анан дагы чай үстүндө сүйлөшөлү, ушуну калтырбайлы. Бул жерде бул жумушту жасап тыйын тыпырын чогултуш деле кыйын нерсе экен. Ошого мына айыл башчы Бакыт, Дүйшөнбектин уулу Самат, ошо муниципалдын балдары караңгыда иштеп атышты. Балдарга чоң рахмат. Бердибек Байкенин уулу Майрамбек, ошонун баары ушуну чуркап жүрүп үйүнө чейин барып анан тыйынын сурап келип атышты. Дагы бир жолу баарыңарга таазим кылам аксакалдар. Мындан ары дагы айылыбыздын ынтымагы өссүн. Мындан да жакшы нерселерди жасайлы. Элибизге тынччылык болсун. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган жок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак жалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Күндүр мекени биз эч тынбай, мартен бешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак жалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Айылыбыздын тургундары, бүгүнкү майрамыбыз кут болсун. Мындан кийин дүйнөдө такыр мындай согуш болбосун, тынччык болсун, балдарыбыз тынчтыкта, эркиндикте чоңоюшсун. Мен эң биринчиден ушул
канча жылдан бери козголбой башталбай турган ишти баштаган мореке уюштуруучуларга бакыт муртебек дагы ошо болгон демилге көтөрүп чыккан балдарга чоң рахмат айтам. Айланайындар, силер коскоп демилге көтөрүп чыкпасаңар бул иш деле болот беле болбойт беле. Анан ошону колмо колдоп ошого жардам берип, ошого демилгечи болуп чуркаган балдарыбызга да рахмат. Ушинтип уюштуруучулар эл башында болуп, дайыма жакшы жөрөлгөлөрдү баштап, жакшы саамалыктарды баштап айланайындар. Элдин батасын алып аман болгула. Силерди колдон буттан алып, ошо айылыбыздын эли, балдары дагы аман болсун, жалпы эле айылыбызда ынтымак болсун, тынччылык болсун, өсүп өнүгүү болсун айланайындар. Эл аман болгула, баарыбыз жакшылык болсун. Бир убакта ушул согуштун катышчыларынын баардыгын колубуз менен усатып, жакшынакай сөздөрүн угуп, жанагы ооруп аткан кыйналдын баардыгын, жаман болгонун баардыгын кишилер болчу. Бир убакта мен 85-жылы 43 согуштун катышчысы бар эле. 92-жылга чейин баардыгын ошондо кайтышып калган. Ошол кишилер баарыбызды адам болсо экен, киши экен деп баарыбызды тарбиялаган кишилер эле. Ошол кишилер дагы жакшы кишилер эле. Силер да жакшы экенсиңер айланайындар. Эми бар сөздү айтып, баардыгыңар айтып бүттүңөр. Жакшылык болсун, өмүрлөө болгула, оорубагыла, аман эсен жүрө бергиле. Баары ата энең менен бир тугу менен аман болгула, баары жакшылык болсун, той болсун, жакшылык болсун. Кааларым силерге ушул бүгүнкү жеңиш паркынын аягын улаган урпактар көп болсун, дагы мындан көрктөндүрүп, дагы мындан жанакы айтып аткан элдин сунуштары бүт аткарып дегендей жакшылыктар болсун. Анан согуштун катышуучулары имандары саламат болсун, дүйнөгө кеткендердики бейишин берсин, топурагы жеңил болсун, күнөөлөрүн Кудай Таалам кечирсин. Силерге кааларым чын ден соолукта болгула, өмүрлүү болгула. Анан өлкөбүздө тынчтык болсун, баарыбызда ынтымак болсун. Кут болсун. Ошо аталар бар үчүн ушул күндү көрүп отурабыз. Ушуларды уюштурган айыл өкмөткө, кийинки балдарга, ушуларга баарына чоң рахмат. Шуну жылга эскерип туруш керек. Жалпы ден соолукта бололу, аманчылыкта бололу, эл журтубуз тынч болсун, согуш болбосун, согуштун үстүнө көрсөтпөсүн, аманчылыкта бололу, эл журт тынч болуп эле аман бололу. Мына Акмуз айылына дагы чоң рахмат, ушундай уюштурган, ушуларды барктап баалап, бөлсө дагы өздөрүнүн жаткан жерине ушундай таазим кылып, сүрөттөрүн коюп, аракет жасап, чуркап жүргөн Мырзабек сага дагы рахмат. Айыл өкмөтүнө дагы рахмат. Баарыңарга чоң рахмат. Элим журтум аман болсун, тынчтыкта бололу. Баарыбызга асманыбыз ачык болсун. Элибиз ар дайым жакшылык менен жашап, барчылык, токчулук менен жашайлы. Аман болгула. Катышуучу биздин айылдын тургундары, коноктору, ушу биздин ветерандардын урпактары, сиздерди баардыгыңыздарды бүгүн ушу 80 жылдык жеңиш улуу майрам менен куттуктайбыз. Баардыгыңыздар ден соолукта болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун, балдардын келечеги кең болуп, ошо аталарындай болгон патриоттук сезим менен чоңойгон жакшы инсандар чоңое берсин. Баардыгыңыздарга таазим, майрамыңыздар менен. Бүгүнкү маракенин катышуулары, бүгүнкү 9 май Улуу Ата Мекендик согуштун 80 жылдык жеңиш күнү менен куттуктайм баарыңыздарды. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерде ийгилик, неберелериңиздин чайларын ичип, үй-бүлөңүздөрдө аман болуңуздар. Дүйнөдө тынччылык болсун, аламат болбосун, согуш болбосун, согушту көрбөсүн. Мындан ары тынччылык болсун, могундай дасторкон жакшылыктарга жайылып, жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып, аман бололук. Чоң рахмат. Үйүңөрдө жакшылык болсун, тынччылык болсун, өмүр согуш болбосун. Бар болгула, жакшынакай көрүшкөндө саламдашып жүрөлү, аман бололу. Мынакей. Эмне дейбиз? Ата энелерибиздин ошо
Yolun jolda içine jaktırır buna. Oşolor soğuştan aman esen gelip biz yaralıp mutlu oturarsa yaxşılık bolsun, aman bolalım. Bu aksakallar ayımlar bugünkü ulu jеңiştin bayramdağı kutlu olsun. Koşunu menen birge gittin ateneviz ağalarımız kan geçip uşul tunuşka jetkirgende arba oldosun. Gelecekte yaşlarımız örkünde össün, eşlikeden gembal bolsun. Dağlayları jarık, turmuşları oğan bolsun. Balдар, apalar, jengeler, ejeler. Bugünkü mareke bizge oңой kelgen emes. Göz jaş menen, milyondogon ömürler menen gelip atkan mayram. Bul mayram öte taasirli mayram. Ölgönдөр dаңкталбайын, тирүүлөр бакталбайт дейт. Ошонусундай могу жерде бүгүнкү иш-чара аябай жакшы өттү, жакшы уюштурулду, жакшы жасалды. Паркыбыз дагы жакшынакай болуп калды. Ичине кирип, ошол жерге отуруп, эскерип, Куран окуп, антип иш-чара өткөрүп турганга бул жер жакшы жай болуп калды. Бүгүн Акмуз айылыбызда улуу ата мекендик согушка катышкан ардагер аталарыбызды эскерүү максатында иш-чара уюштурдук. Бул иш-чарага жалпы ушул Акмуз айылыбыздан согушка катышкан аталарыбыздын балдары, неберелери баш болгон жалпы жамаат менен уюштурдук. Ошонун урматына мына ушундай аталарыбыздын сүрөттөрү чегилген таштарды эстелик катары мына орноттук. Жалпы бул жерге 430 000 сом акча каражаты сарпталды. Бул акча каражатын ошол ардагер аталарыбыздын балдары, неберелери демөөрчү болуп беришти. Жумушчу үчүн жалпы ошол муниципалдык ишкананын кызматкерлери, айыл өкмөттүн кызматкерлери жана айыл тургундары менен биргеликте ишке ашырдык. Андан сырткары алдыда дагы пландарды коюп атабыз. Бул жерде жыл сайын ушундай иш-чараларды өткөрүп, эскерүүлөрдү жогорку деңгээлде кылалы деген максаттарды койдук. Жалпы эле ушул улуу ата мекендик согушка катышкан жалпы ардагерлерде бүгүнкү 80 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчибиз. Бул жеңиш чынында жөн жерден келген жок. Жогоруда айтылгандай эле ачкачылык, өлүм житим, ар кандай зээнге ийте турган акыбалдар менен келген жеңиш. Ошондуктан бул жеңишти биз баарыбыз даңктап, даңазалап туруучу биздин бул милдетибиз. Жалпы кыргызстандыктар улуу ата мекендик согуштун 80 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, сиздерге ушул жеңиштин 80 жылдык майрамы менен куттук айтамын. Өмүрлүү болгула, бактылуу болгула. Ушундай иш-чаралар багы өзүнүн нугу менен кете берсин. Аман болгула, ден соолуңар чың болсун. Ушул Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, башка мамлекеттердин катарына кошулалы, аман бололу, ден соолукта бололу. Кайтпай калгандардын балдары, неберелери ушинтип быйылкы 80 жылдык мааракеде ушул немени уюштурган балдарга рахмат. Агайын туугандар, Акмуз айылынын тургундары, ушул аталарыбыз болбосо биз ушул жерде отурбайт болчубуз да, туурабы? Ушуларга даңк, ушуларга бизди урпактарды алып калган ушуларга сыймык айталы. Мына бул мынакей азыр могу жерде сүрөттөрдүн баарыбыз аталарыбыздыкын көрдүк. Бири солук кетип алышты окшойт байкуштар. Балдарыбыз барып турбайбы деп. Ошонун арбактары колдосун. Мындай 80 жылдык мааракесине
чогулуп ушул жерде акчынакай белгилеп өткөрүп атабыз. Кудай кут кылсын, ошону уюштуруп, ошону өткөргөн, ошого инициатива көтөргөн Мырзабек менен айыл өкмөт бул жерде ошол жерде келген балдарга биринчиден эң биринчи ошолорго чоң рахмат айткым келет. Экинчиден ошо урпактары эн атасын сыйлап, эскерип, келип могу мааракеге катышып турган бала бакрасы аман болсун. Аталардын арбагы колдосун, 80 жылдык мааракеси. Алар болбосо биз кайдан болот элек, Кудай кут кылсын, ошентип Кудай арбакты сыйласаң, ошол арбак колдойт дейт. Мына ошону эскерип, жакшынакай аталарды бир которулуп калды болуш керек. Кудай кут кылсын, эл журтка ынтымак берсин, эл ичинде аман болуп, ушул аталардын сыйнатын жасап, Куран окутуп могу жерге келген баарыңыздарга чоң рахмат. Агайындар, Акмуз айылынын бир туугандар, жалпы эл журт, жалпы баарыңарга кааларым ден соолук, биринчи байлык ден соолук экен. Могу согушка катышып, баарыбыз ушул даражага жетишкен аталарыбыз, апаларыбыз тылда иштеп, байпагын колгабынан бери түйүп берип жиберип турган. Колдорунан эмне чыкса ошонун баарын согушка жиберип турган. Ошону тамактанып, ошолорду кийип алып, аталарыбыз ушул даражага жетишсе, согушта жеңип, фашист Германияны жеңип туруп, тегирекке Берлинге чейин барып туусайган экен аталарыбыз. Ошолор арбагы ыраазы болсун. Элибизге журтубузга Кудай таалам тынччылык берсин, токтулук берсин, монтулук берсин. Элибизде болсун, эл ичинде жалпы баарыбызда болсун. Кудай эле ынтымактан айырбасын, ынтымактуу бололу. Жалпы журт ынтымакка чакырамын. Ветерандардын балдары, кыздары, неберелери, жалпы баарыңыздарды майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ветерандардын балдары мына бүгүн 80 жылдык болсун баарыбыз деп атат. Эми мен жанагы алдыда айтып аткан немелердин баарын кайталабай коеюн. Мен 1974 Германияда, Дрезденде, Галледе, Ваймерде сунуш эттим. Мен сунуш эткен Галле шаарында, чоң шаарда. Ошол жерде немистин армиясы турган экен, ошол жерде полк турду. Анан кийин бир жыл болгондон ошонун баарын биз экскурсияга бардык. Ошондо ошол армиянын казармандары, бокстар бүт ошол бойдон калып калыптыр. Ошол жерде сунуш эттик да. Анан кийин келерде Бухенвальдке бардык. 6 бала ошол атайын неме менен бардык да. Экскурсия менен бардык, жакшы сунуш эткен. Ошону Бухенвальдты көрдүк. Андан бери мен мына 76-жылы келдим, ошондон бери Бухенвальдтан китеп ала келгенбиз да, ошол мына жоголупту, мен таппай койдум, 10 жыл болду. Кимиси алып кеткенин. Анан эми ошол жерде көрүп көз менен, ошол жерден биз баягы мындай жомок катары болуп атпайбы? Ошол атайын көргөндөн кийин биз жана аталарыбыздын эркиндери ошол жерде жанагы ордендерде атайын ошондон бир батальон бошоткон жерден эркиндер алышкан экен. Эми мындан ары ушул согуш болбосун, ошолчу мындайча айтканда ошол батыштагы өлкөнүн баарын ошол баракында көрдүк, бүт талкаланган. Мындай согуш болбосун, ошол айтылып аткан ошол жылда иш-чара мына ушул жылда кайталанып турсун, жакшылык болсун, мына согуш болбосун, аламат болбосун. Мен сиздерге баарыңыздарга ушуну каалайм. Бүгүнкү айылыбыздын тургундары, аталарыбыздын жеңиш күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Бизенден элдин баары баягы бизенден уюштуруу тобуна бүт баарына рахмат айтып атышат. Мен дагы ошо бир нерсеге көңүл бурганым, жанагы мурун эч ким эч нерсе унутулбайт деп жазып неме кылышса, ушул биздин аталар бар үчүн биз барбыз деп жакшы заголовок болуптур. Ошол чынында аталар болгон үчүн биз ушул жерде ошолорду эскерип отурабыз, ошолордун арбагын козгоп отурабыз. Бүгүнкү 9 май майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Улуу урматтуу ушул жерде отурган Тастокондун үстүндөгү эл журт улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналып бир уюштуруп иштерди баштадык элек. Мынакей көп түкүрсө көл болот дегенчен
ушу ишибиздин жыйынтыгын көрүп отурабыз. Значит деген эл сүйлөшүп жасаса колдон келет экен баарыбыздын. Эми Жолдошбек байке айткан идеяга баарыбыз кошулалы, ошону колдойлу. Ремонт иштери болот. Ушу менен токтоп калбайлы. Мындан кийин ынтымагыбыз өркүндөп өсө берсин. Қан жаны менен келген ушул майрам. Ошол кишилер болбосо ушундай жашоо болот беле, болбойт беле, ким билет. Анан эми мен аларым ушу оореки балдарына Кудай өмүр берип, элге журтка тынччылык берип, мындан ары ошо апат согуш болбосун. Ветерандардын ушул чоңуштун ардагерлеринин балдары баарыбыз чогулуп отурабыз 80 жылдык тойдо. Мына ушул жакшылык алып келсин. Эмнелерди көрбөдү аталарыбыз. Чоңуштун эмесин тартып, ошол жакшылык болсун, мындан ары той болсун. Өскөздөр айткандай жанагыдай ушундай өсүүчү эбет суал ушул жанагы жасалган оокаттын баарын карап эстеликтерине гүл коюп, неберелерди алып келип сугарып, жардамдаштырып, балдарыбыз менен ошондо жүрө берели. Келиңиздер апалар, жалпы баарыңыздарды ушул улуу жеңиштин аталарыбыз алып келген майрам менен куттуктайбы. 80 жылдык. Жалпы ынтымактуу болуп, дайым ушу аталардын балдары, неберелери, кыздары жалпы ынтымакташуу болуп ушундай Келиңиздер биринчиден ушул ата мекенди согуштун жеңгенди 80 жылдык менен чын жүрөктөн куттуктайм баардыктарды. Жолдошбек байке жанатан бери калып айтты, калып баары сабыл болсун. Ошол чакты баарысын көтөргөнгө көп рахмат. Келиңиздер бул жерден эң биринчи ардактуу ата апалар сыйнаган бир туугандар, жерге жээктери бир туугандар баарыбыз отурабыз. Ар дайым уюштурган могул Мурзабек байкеге чоң рахмат. Анан ар дайым кошулган нерсеге кошулуп турабыз. Баарыңарга ден соолук, ынтымак, бактылуу убакытка жеткиле. Келиңиздер урматтуу бүгүнкү 80 жылдык кеченин катышуучулары, ардагер согуш аталардын балдары, неберелерибиз баарыбыз бул жерден ошолордун эмесин сыйлап, унутулуп калбасын деп, бул жерде Мурзабек байке, айыл башчы Бакы, Бердибек байкенин анасы Майра бектер колдоо көрсөтүп, иш-чара көтөрүп келетиңиздер. Эмгек сиздердики, сиздерди баалайбыз. Сиздерге рахмат. Анан ошо аталарыбыздын арбактары колдосун. Мындан кийин согуш болбосун. Жеңиштин 80 жылдыгы болсун, ден соолук берсин. Могу уюштуруучуларга жасаган балдарга чоң рахмат. Бул жеңиш күн майрам баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү.
Бул жеңиш күн майрам бары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган жеңиш күнү жеңиш күнү жеңиш күнү Күндүр мекени биз эч тынбай мартенбешин тектеп турган көз жумбай күндүр түндүр иште күйүп жанганбыз жеңиш күнүн жакындатып алганбыз бул жеңиш күн майрам бары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган жеңиш күнү жеңиш күнү жеңиш күнү апа кебай биз бүт кайра келбедик шибер кечип чуркаганды дегдедик Европанын жармына жөө барганбыз жеңиш күнүн жакындатып алганбыз бул жеңиш күн майрам бары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган жеңиш күнү жеңиш күнү жеңиш күнү бул жеңиш күн майрам бары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган жеңиш күнү жеңиш күнү жеңиш күнү